Ушул жылдын 1-апрелинен тарта айдоочулардан күбөлүк гана эмес, камсыздандыруу полисин дагы талап кылына баштайт. Эгер айдоочунун камсыздандыруу полису жок болсо, анда ага айыппул салынмакчы. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүздө мына ушул айдоочулардын унаасын камсыздандыруу кандай жүрөт жана андагы эрежелер туурасында бүгүнкү көрсөтүүбүзгө конок катары келген адисибиз менен маек курмакчыбыз. Анда эмесе коногубузду тааныштыра кетейин. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Ысык Көл облусундагы филиалынын директору Рысбек Темиралиев. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Агай, мынакей жарандык укуктук жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу полису ишке кирди. Болбосо буга чейин деле бул мыйзам көтөрүлүп келген экен, бирок ишке ашпай келген дешет. Эми бул полис ишке ашканы, ал кандай иштейт жана андагы эрежелер боюнча айтып берсеңиз. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Айтылгандай, ушул 2015 жылдын июль айында биздин Жогорку Кеңештин атайын чечими менен кабыл алынган мыйзам. Бул мыйзамдын мен темасын түшүндүрүп айтып кетишим керек. Эмне дегенде, биз азыркы учурда угуп жатабыз, жарандарыбыздын көпчүлүгү автотранспорт каражатын камсыздандырыш керек экен деген ой менен болуп жатышат. Мен ушул мыйзамдын темасын айтып кете турган болсом, бул мыйзам негизи кабыл алынгандагы темасы. Бул ар бир жарандык айдоочунун башка айдоочуларга болгон жоопкерчилиги, башка мүлктөргө болгон жоопкерчилик, башка адамдардын өмүрүнө болгон жоопкерчиликке деген кабыл алынган мыйзам болуп эсептелет. Бирок ушул кабыл алынган мыйзамдын негизинде ошол автоунаалардын жанагы өзлөрүнүн кыймылдаткычын күчүнүн өлчөмүнө жараша ошол атайын өкмөттүн тарифтери коюлган. Ошол боюнча ошол жана айдоочунун стажы анан 25 жаштан жогору адамдар үчүн жеңилдиктер болот. 25 жашка чейин чыга электерге кошумча пайыздар кошулат. Ошондой эле стажы 3 жылга чейинки айдоочулар үчүн дагы жогорку пайыздагы төлөмдөр кошумча кошулуп кетет. Эми биз айтып атабыз, мына апрелге чейин бул ыктыярдуу түрдө азыртадан жүргүзүлүшү керек. Ал эми 1-апрелден тарта бул милдеттүү түрдө өтүп атат да, чынбы? 2015 жылда кабыл алынган мыйзам токтоп турган. Ошол жылдын жаңырышы менен ушу атайын өкмөттүн чечими кабыл алынды жана тарифтери атайын ушу бекитилди. Жылдын 1-январынан баштап өкмөттүн тапшырмасы менен жана өкмөттүн алдындагы рынокту көзөмөлдөө биздин өзүбүздүн өкмөттүн алдындагы ишкана бар. Алардын чечими менен ушул тарифтердин баары тең атайын бекитилип коюлуп, биздин өлкөбүздө жеке менчик компаниялар дагы бар. Анын саны 9 болуп эсептелет. Анын ичинде 10-чу болуп биз мамлекеттик камсыздандыруу биз иштейбиз. Ушул учурдан январдын 1-инен баштап ар бир компанияда жана биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюмунда дагы ошол ар бир айдоочу келип жана биздин атайын коюлган тарифтер аркылуу полистерин алса болот. Демек, бүгүнкү күндө сиздерден сырткары 9 компания иш алып барат камсыздандыруу боюнча. Жеке менчик компанияларда. Булардын баары жеке менчик. Бирок ошол эле учурда мамлекеттин алдында көзөмөлгө турат да алар, чынбы? Баарына бирдей укук берилген, баарына бирдей тарифтер коюлган. Баардык жеке менчик болобу, мамлекеттик болобу, алар дагы ошол полистерди жазып бергенге укуктары бар жана баарына бирдей укук коюлган. Ошол эле учурда ошол полистердин бааларын көтөрүүгө алардын укугу жок деп айта алабызбы? Албетте, ошол жанагы мамлекеттин, өкмөттүн, министрлер кабинетинин алдындагы атайын рынокту көзөмөлдөө биздин агентствобуз бар. Ошол көзөмөлдөп турат. Бардык жарандарыбыздын эгерде арыздаттануулар болсо, ошол компанияларга ошол тартипке чыгарып, же болбосо чара көргөнгө алар даяр турушат. Ал эми ушул Кыргызстанда бул киргизилген жарандык укуктук жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу жагы башка мамлекеттерге салыштырмалуу бир кыйла артта калганын айткан
да жок эмес. Анан мисалы эле ушул жакынкы мамлекеттерден ушу Россия мамлекетин алсак, ал жерде мындай камсыздандыруу иши көп жылдан бери иштеп келет. Ал жерде дагы бир канча компаниялар иш алып барат. Анан эми ошол Россияны алсак, ошонун аймагындагы камсыздандыруу уюмдарынын баягы багы болгон айырмачылыктары бар экени да айтылууда да, аймактарда. Бир аймакта башкача баа болсо, экинчи аймакта таптакыр башкача баа, 2-3 эсеге мындай айырмаланып турат экен. Ал эми биздин Кыргызстанда бул полиско болгон баалар бирдейби же бизде дагы айырмачылыктар байкалышы мүмкүнбү дегенин баягы Бишкек, Борбор калабыз менен ушул көл аймагын салыштырып кетсеңиз. Башка коңшу Казакстан, Өзбекстан, Россия деген мамлекеттерди алдаганча бул мыйзам иштеп келген болчу. Мына бизге быйыл эле кирип жатат. Ошон үчүн алар жарандары башка мамлекетте уже көнүп калышкан, жана аларга ыңгайлуу болуп калышкан. Бизге да ошол жарандарыбызга айтып кетет элем, биринчи жылы биз баарыбыз кыйналабыз, көнбөйбүз, андан кийин жанагы бир канча жыл иштеп калгандан кийин биздин жарандар көнүп калат. Бирок башка республикалар боюнча биз тарифтерди билбейт экенбиз, бирок биздин Кыргызстанда өтө көп суммада эмес. Жок, ошо биздин Кыргызстандагы аймактардын баарында бирдей. Бирдей. Ал шаар жеринде болобу, айыл жеринде болобу, айырмасы жок деген. Шаар жергесинде де бөлүнгөн эмес, бирдей Кыргызстан ичинде базовый тарифибиз коюлду. Ал 1680 сом. Ал ошол 1680ден башталып, жанагы мен айтып өткөн курагына жараша, жанагы стажына жараша процентный ставкалары кичине көбөйөт. Эгерде стаждары аз болсо көбүрөөк кошулат, жашы төмөн болсо да көбүрөөк кошулат, жана техникалык кароодон өткөн болсо дагы арзандатылат. Кароодон өтпөгөн болсо жогору пайыз менен биз беребиз. Ал эми ошол эле учурда ушул Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгону биздин жарандар ошол эле Россия, ошол эле Армения, Казакстан, Беларусь мамлекеттеринен унаалардын ээлери болуп атат келген. Мына ошолорду камсыздандыруу кандай жүрүп калат? Бизде ушул атайын бизде ушул көрсөтүлгөндөй чет мамлекеттен келген унааларды биз 2%ке жогору кылып камсыздандырабыз. Алар азыркы баадан жогору турабы? 2%ке жогору кылабыз. Андан тышкары деги эле ушул Асага полиси боюнча дагы бир аз кеңири маалымат берсеңиз, эмне дегенде бул жерде жанагы айырмачылыктарды айтып кеттиңиз, 25 жаштан жогорку жана айдоочунун стажына да жараша болот экен. Стажы канчалык жогору болсо, ага болгон полистин баасы да арзаныраак дейт. Төмөндөйт. Ошол боюнча да кеңири биздин телекөрүүчүлөргө айтып берсеңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу мен кайталап кетейин. Эгерде айдоочунун стажы 3 жылдан жогору болсо, баасы төмөндөйт. Эгерде 3 жылга чейин жетпесе, жогорулайт. Жогорулаганы бул 2%га жогорулайт. Ал деле көп эмес, эми 2%. 1680 сомго биз 2% кошсок, ошондо аз эле акча кошулат. Анан кийин жанагы жашы курагы 25 жашка чейинки болсо, төлөмдөрү кымбаттайт. Эгерде 25тен жогору болсо, анда кайрадан төмөндөйт. Анан жол кырсыгына кабылган учурда андагы зыянды, анда кетирилген чыгымды кимдер эсептейт? Майы кызматкерлериби же дагы башка атайын түзүлгөн комиссиялар барбы? Туура айтасыз. Эң негизгиси ушул мыйзамдын, кабыл алынган мыйзамдын негизги ошо маңызы ушул жол кырсыгынын биздин өкмөттүн эмне үчүн кабыл алынган, ушул бизден кабыл алынган мыйзамдын негизги максаты ушул жарандарыбыздын өмүрүнө, ден соолугуна жана чыгымдарын ордун толтуруп берүү үчүн атайын иштелип чыккан мыйзам болуп эсептелет бул. Ошол анысыкандай, ошол эгерде кырсык болуп калган, камсыздандырылгандан кийин ошол кырсык болуп калган кезде эң биринчилерден болуп майы кызматкерлери биринчи чыгат. Аны жакшы билесиздер. Анан майы кызматкерлери менен кайсы камсыздандыруу уюмунан катталган болсоңуздар, алар дагы ошол бизде
атайын адистер болот. Анын аты комиссар деп коет. Бирге ГАИ менен чогуп, акты түзүшүп, канча чыгым келген барын эсептеп, анан кийин камсыздандыруу уюмуна өткөзөт. Анан кийин камсыздандыруу уюму ошол белгиленген 1 айлык мөөнөттө ошол келтирилген чыгымдарды толтуруп беришет. Келтирилген чыгымдар негизи автотранспортко эмес, ошол ичиндеги жүргүнчүлөр үчүн да каралган. Ал эгерде жүргүнчүлөрдүн ичинен өмүрү кыйылып калган боло турган болсо, ошол өмүрү кыйылган адамга 300 000 сомдон компенсация төлөнөт. А эгерде больницага жатып кала турган болсо, ошол чыгымдары 100 000 сомго чейин биздин камсыздандыруу уюмунан төлөнүп берилет. Эгерде ошолордун ичинен биринчи жана экинчи, үчүнчү группада инвалид болуп кала турган болсо, ошол 100 000, 150, анан 200 000 сомго чейин төлөнүп берилет. Эгерде жашы жете элек несовершеннолетний адамдар болсо, ичинде анда 200 000 сомго чейин жардам көрсөтүлөт. Анан ушул ОСАГОнун төлөмү жетпей калган учурда кандай кылса болот? Төлөмү. Туура айтасыз. Жанагы биздин айдоочулардын көпчүлүгү жанагы Болбосо азыркы учурда унаалар баягы маркасына жараша, анын чыккан жылына жараша, анын кымбаты, арзаны деп бөлүнбөдүбү? Анан эгерде ошончолук акыркы маркадагы унаалар баягы кырсыкка учурап кала турган болсо, анын баасы сөзсүз түрдө жогору болот да. Камсыздандыруу полисин алгандан кийин биз 150 000 сомго чейин чыгымын толтуруп беребиз. А эгерде ошол чыгымы 150 000 сомдон ашып кете турган болсо, албетте биз айтып коюшубуз керек. Алар бизде ОСАГО эмес, ДОСАГО деген түрү бар. Бул кошумча. Ыктыярдуу түрдө катталып койсо, биз 300 000, 400 000, 500 000ге чейин жардам көрсөткөнгө даярбыз. Демек алардын дагы баягы төлөмдөрү кичине жогорураак болот. Анан деги эле ошол кырсык болгон жерге майы кызматкерлери бир канча убакытта келиш керек деген чектөө каралганбы бул мыйзамда? Эми кырсык болгон жерден азыр биздин жарандарыбыз көпчүлүгү майы кызматкерлери келгенге чейин эле эки тараптан чечип алып кеткен күндөр болуп калат экен. Эми камсыздандыруу полисин алгандан кийин обязательно майы кызматкерлерин чакырып, ошол камсыздандыруу полистерин көрсөтүп, жана биздин камсыздандыруу адистердин катышуусу менен ошол жерден жанагы актыларын түзүп, документтештирип, анан бизге кайтылышы керек. Мына ушундай учурда баягы кээ бир ар кандай учурлар болуп калат да, баягы майы кызматкери менен сүйлөшүп, бир болбогон кичине кырсыктан эле майы кызматкери менен сүйлөшүп, жең ичинен баягы төлөмдөрдү төлөтүп алуу деген бир жең ичинен жүргүзүлө турган иштер болбойт деген дагы кепилдик барбы? Эми аны биз угуп жүргөнбүз, анан эми баягы бирок майы кызматкерлери эми азыр учурда андайга барбайт болуш керек. Себеби азыр бардык жарандарыбыз мыйзам чегинде баары жоопкерчиликте болуш керек да. 1 апрелден тарта айдоочунун күбөлүгүнө эле кошо ушул ОСАГО полисин талап кылмай болду. Эгерде болбосо, ал жерде айыппул салынат деп атабыз. Кандай айыппулдар каралган? Эгерде милдеттүү түрдө өтпөсө. Жеке жарандарыбыз үчүн 3 000 сомдон айып салынат деп атайын айтылды. Юридикалык жактарга 13 000 сомдон, организацияларга. Ошон үчүн 1 апрелге чейин бизден келип камсыздандыруу полисин алып жаздырып алыштары керек, милдеттүү түрдө. Бүгүнкү күндө өз ыктыяры менен келип ушинтип ушул камсыздандыруудан өткөндөр барбы азыркы? Биз Ысык Көл областы боюнча февраль айынын башынан баштайбыз буюрса. Себеби деген февраль, март 2 ай убактылары бар. Анан бизге эле келгиле деп мен айткандан баягы алысмын. Жана мен жогоруда айткандай, жанагы жеке менчик компанияларга деле бара берсе болот. Аларга деле барып катталса, алар дагы биздей эле ошол тарифтер менен эсептеп камсыздандыруу полистерин беришет. Эгерде сизде теле көрүүчүлөргө кайрылуу болсо, анда сизге эркин микрофон берейин. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Ысык Көл областында жашаган бардык жарандарга, мен айдоочуларга, автотранспорт каражаттары бар айдоочуларга кайрылып кетет элем. Түшүнбөгөн жериңиздер болсо,
биздин сайтыбызда, мамлекеттик камсыздандыруу сайтында телефондорубуз баары тең жазылуу. Телефон аркылуу байланышып, биз менен суроо түшүнбөгөн жерлериңер болсо, кайрылып туруңуздар. Ар бир айыл өкмөт менен, ар бир райондун жетекчилери менен дагы биз 2 ай аралыкта түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Эмне дегенде бизге министрлер кабинетинен азыр тапшырмалар берилип, түшүндүрүү апрель айына чейин түшүндүрүү иштерин биз толук жүргүзүп бүтүшүбүз керек. Бир да жараныбыз түшүнбөй, анан штраф салынганда, 1 апрелден баштап штраф салынганда укпай калдым деп айтпашы керек. Ошон үчүн мен бардык тейлегөчүлөр жана биздин Үскөл областына келген коноктор, эгерде убактылуу 1 айга же 3 айга келсеңиздер дагы, ошол 1 ай, 3 ай, 6 ай, 1 жылга чейин биз камсыздандыруу полисин бергенге даярбыз. Урматтуу тейлегөчүлөр, бизге берилген убакыт да соңуна келип жетти. Амандыкта көрүшөлү, сак саламатта туруңуздар.